саламатсыздарбы достор, амансыздарбы? Дагы бир ирет үй бүлөгө арналган сонун темабызды жалпыңыздардын назарыңыздарга тартуулайбыз. Бүгүн сиздер менен эң актуалдуу темалардын үстүнөн сөз кылабыз. Анткени бул учурда адамдын маанайын байкабай калсаң, анда үй бүлөдө чоң чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн. Көп жылдан бери жашаган түгөйлөр, ата энелерибиз, чоң апа, чоң аталарыбыз бири биринин маанайын кирпигинин ирмелгенинен байкап калышат эмеспи? Анан алар албетте билишет кайсы учурда сүйлөш керек, кайсы учурда балык болуп тилди жутуп алыш керек. Мына анысы кандай? Бүгүнкү темабыз жубайлардын ортосунда маанайы жок кезде, маанайы паст кезде кантип сүйлөшүү керек? Эгерде бул маселени убагында кармап, убагында сүйлөбөй коюп же убагында сүйлөп калбасаң, үй бүлөдө чоң чыр-чатак келип чыгышы мүмкүн. Мындай суроого жооп берүү үчүн коногубуз бар. Бүгүнкү коногубуз бактылуу үй бүлөлүк борбордон врач, психолог Торубекова Гүлжан Рахмановна эжекебиз келген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Элибиз үчүн кызматыңызды өтөп жүрөбүз. Акырындан өтөп. Абдан кубанычтабыз сизди бүгүнкү төрүбүздө көргөнүбүзгө. Темабыз бар, бул жубайлардын маанайы жок кезде кантип сүйлөшүү керек. Чындыгында маанайы баарыбызда эле бар болот, жок болот. Бирок түгөйлөрдө кээде маанайы жок болуп калганда баягы сиркеси суу көтөрбөй калат эмеспи? Мына ошондой учурда түгөйлөр бири бирине кандай подход кылышы керек, кантип сүйлөшүү керек? Ушул жөнүндө кичине сөз кылып кетсеңиз. Жакшы, бул үй бүлө куруу чоң адамдын жоопкерчилиги. Аялдын дагы, күйөөдүн дагы. Көбүнчө бул экөөсү жаш жубайлар үй бүлө курганда ошол жерден старт деп жашоонун баары башталат. Той болот, тойдун эртеси болот. Тойдон кийин реалдуу жашоодун баары башталат. Реалдуу жашоодун баары башталат. Ал кезде еще жубайлар бирин бири жакшы тааныбаган убакыт. Бирок бул үчүн көбүнчө убакыт талап кылынат. Эң биринчи эле жакшы нерсе, сен айтып кеткендей, сиркеси суу көтөрбөй калганда деп, ар кандай маанайда болот. Ошондо эң менин психолог катары кеңешим бул пауза. Дем алып, тынч болуп, же өзү менен жумушун кылган жакшы да. Жалгыз калтырып койгон тура, жалгыз калуу. Кээде мындай болуп калат эмеспи? Мисалы, жолдошуңдун, жубайыңдын маанайы жок экенин көрүп, анан жардам бергиң келет да. Аябайчы, эмне болду? Азыр мен унчукпай койсом, мунун менен иши жок деп ойлойт. Же унчуксам эмне деп жардам берсем деп, ушундай бир өзгөчө аял заты чыйпылыктай ийебиз го. Мындай учурдачы мырза көбүнчө эмнеден улам анда ар кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн? Мисалы, жаңы үй бүлө курулганда, балким 5 жылга чейинки аралыкта. Өзү 3 жылдан 7 жылга чейин бул критический убакыттар деп коет. Ошол жылды өтүп кеткенден кийин дагы үй бүлөдөгү жашоо бирин бири терең түшүнүп калат. Кайсыл убакта кандайча бири бирине мамиле кылыш керек депчи. Эмне себептен карап көрсөк, аялдар эмоционалдуу келебиз. Бизге бат эле түшүндүрө калышыбыз керек, сурай калышыбыз керек, эмнеге чыйпыйың чыгып, эмнеге маанайың чөгүп турат деп бир нерсени баттан чечип жибергибиз келет. Эркектердин алардын натурасы, өзүнүн түзүлүшү бизге окшоп аял кишилердей ал эмоционалдык болушпайт алар. Көбүнчө мындай акыл эси менен ойлонушуп, баардык ордорунда, жай-жайында болуш керек дегендейчи. Бул баарлашуу бул үй бүлөдө эң чоң, терең, керектүү нерсе да. Бир гана мындай маанай чөгүп турганда эмес, маанай чөгүп турганда бул баарлашуу менен бат убакытта эч нерсе чече албайсың. Бул баарлашуу башынан акырындап өсүүчү керектүү бир нерсе да үй бүлөдө. Көбүнчө көп авторларды, изилдөөлөрдү карап көрсөк, үй бүлөдөгү ажырашуу, жубайлардын ажырашуусунун көпчүлүк проценти эмнеден деп аягына келип изилдөөлөрдүн негизинде айтат да, баарлашуунун жоктугу же болбосо бузулгандыгы бул ажырашууга алып келет депчи. Ага чейин эле жубайлар түнт болуп бири бирине көп нерсени айтпай калышат, жүрөгүн ачпай калат, жөн гана мындай кошуна катары жашап калат. Көбүнчө ойлошот да, биз бирге жашап атабыз, сүйлөшүп атабыз деп. Сүйлөшүүнүн дагы ар кандай деңгээли болот. Мисалы үчүн күнүмдүк жашоодо эле мен айттым азыр, аялдар көбүнчө эмоционалдуу келишет. Андай жан дүйнөдөн сүйлөшүү, сүйлөп жатканда аны угуу,
түшүнүү үчүн ал эмне жөнүндө сүйлөп жатат. Мындай үстүртөдөн эле кандай жумуш болду, эмне болду эмес, жок, терең анын жан дүйнөсүндө эмне болуп атат. Ошол сиз айтып аткан баарлашууну кантип куруу керек? Мисалы, ар кандай адам темпераменти ар кандай да. Кимдир бирөө түнт, кимдир бирөө ачык. Эгерде сенин түгөйүң түнтүрөөк боло турган болсо, көп нерсени ача бербесе, анын жүрөгүнө кантип кирсе болот? Эстесек, баарыбыз эле мисалы үчүн достошуп жүргөндө көбүнчө психологдордун кеңештери айтабыз да, дос катары болгула. Аял күйөөсү менен ачык айкын баарлашуу, достук мамиле болуш керек деп. Досуңа сен эмне кыласың? Ачык отуруп сүйлөшөсүң. Мисалы үчүн кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө кандай жакшы убакыттар. Баары бир эле үй бүлөдө эстеп көрүшсө, алар ачык, эч кандай бир проблемасы жок, терең сүйлөшө алышат. Ички дүйнөсүндө эмне болуп атат, ички дүйнөсү менен бөлүшө алат. Ошондо сен анын ички дүйнөсүн биле баштайсың, түшүнө баштайсың, анын каалоолорун биле баштайсың, анын күтүүлөрүн биле баштайсың. Сен качан ачык сүйлөшкөндө ягы ошондой мамиле кыла баштайсың. Эми маанайы жок кезде, кайрадан темабызга кайталы. Маанайы жок кезде кантип сүйлөшүү керек? Маанайы жок кезде Кантип анын себеби эмнеде экенин кантип билсе болот? Дагы бир бардык эле көпчүлүктөр мүмкүн окуду, сүйүүнүн 5 тили деп. Ар бир адамдын өзүнүн бир сүйлөгөн тили болот. Ошону дагы билишибиз керек үй бүлөлүк жашоодо. Мисалы үчүн эмне жактырат? Көптөрү мисалы үчүн убакыт бөлүү, бул 5 тилдин бири. Ага убакыт бөлүп сен айткандай келип, эмнеге маанайың чөгүп турат, кандай болуп жумушта же жашоодо кандай болуп атат деп суроо берсе, мүмкүн тереңирээк ачылып сүйлөшө баштайт. Же болбосо анын ал тили болбосо, ал жөн эле жабылат. Же болбосо жардам берүү, же болбосо белектер. Бул сүйүүнүн 5 тили. Бул убакытта жакшыраак жардам берет аял күйөөгө. Демек, жубайыңдын маанайы пас болуп турса, анда убакыт өткөрүп, жалгыз эле убакыт бир канчалык бир учурда жалгыз эле калтырып койгон туура. Анан эгерде ал дагы деле улана берсе, балким анын сүйүү тилин таап, акырындан мамиле куруп көрүү, кайрадан аны менен баарлашууга аракет кылып көрүү туура. Баарлашууга аракет, бул дайым биз ачык болушубуз керек баарлашууга. Анан өзүбүздү да текшеришибиз керек. Мисалы үчүн эмнеден сүйлөшпөй калабыз? Көбүнчө капалануу, кечирбестик болгондо жабыла башташат үй бүлөдө. Дагы бир чоң себеп бар эмеспи? Эгерде түгөйү дайыма эле түнт болуп да көп эле сүйлөбөй, үтүрөйүп эле көңүлү ачылбай баштаса, жарым ойлой башташы мүмкүн да, сырттан башка бирөөнү таба алган окшойт. Мага көңүл бурбай калды деп туруп, ал бир кадамдарды ташташы мүмкүн да. Көбүнчө ачыктык жок болгондо, сүйлөшпөсө, туура эмес кадамдарга барып калышы дагы мүмкүн. Демек, эгерде жарымыңыздын маанайы жок болуп, чөгүп, үтүрөйүп, кабагы ачылбай, кабагына каар жаап турса, мындай жалпы тил менен айта турган болсок, анда бир аз убакыт бериңиз дагы, андан кийин анын себебин билгенге аракет кылып көрүңүз. Ал эмнени жакшы көрөт, эмнени жактырат, ошону акырын изилдеп, жүрөгүнүн ачкычын таап, кайрадан баарлашып көрүңүз. Балким анын жүрөгүндө өйүп жүргөн бир көйгөйү бардыр. Балким бул себеби башкадыр. Айтор, үй бүлөлөрдүн баардык үй бүлөнүн бактылуу болушун каалайбыз. Бул эң биринчи биздин тилегибиз. Анткени ар бир бала үй бүлөдө бактылуу жерде чоңойсо, андан келечеги дагы эң сонун курулат эмеспи? Бүгүнкү коногубуз бактылуу үй бүлөлүк борбордон врач-психолог Гүлжан Төрөбекова эжекебиз болду. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Эгерде ар кандай суроолор болсо, биз менен байланышып калтырсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова.